Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргыз Улуттук Агрардык университетинин билимге умтулган студенттери жана ошондой эле биздин сүйүктүү эже агайлар. Дүйнө жүзүн оор түшүккө салып, ар бир адамды ойдо жок жерден кыйынчылыкка кептеген тажи вирусу бүгүнкү күндө бардык кыймылды токтотту. Анын ичинде жогорку окуу жайларда билим алып жаткан сиз менен биз дагы. Бул вирус баарыбызды үйгө отургузуп, сүйүктүү окуу жайыбыздан, өз группалаштарыбыз жана сүйүктүү мугалимдерсиз аралыкта окууга мажбур кылды. Бирок албетте бул илдет канчалык кооптуу болбосун, канча күнгө созулбасын, үйдө отуруп окусак да, бул илдет Кыргыз Улуттук Агрардык университетинин студенттеринин мыкты, терең жана сапаттуу билим алышына эч тоскоол боло албайт. Сөзүмдүн аягында улуу ойчул Жусуп Баласагындын сөзүн айтсам, билимдин деңиз сымал түбү жок, чеги да жок. Аны канчалык суссаң да бөксөрбөйт, тескерисинче толо берет. Келгиле достор, убактыбыздын ар бирибиздин ар бир секундасын текке кетирбестен, ушул убакыттан пайдаланып, билимге, терең билим алганга умтулалы. Билим бул максат эмес, колдогу курал болуп саналат. Андыктан коронавирус пандемиясы сиз менен бизге билим алууга бут тоспошу керек. Билимдүүлүк көп билгенде эмес, аны колдоно билгенде. Карантиндин узактыгында мен ата-энеме жана ошондой эле бир туугандарыма көп көңүл бөлүп, бир канча руханий баалуулуктарга ээ болдум. Күч билимде, билим китепте. Дээрлик 30 күнгө чейин созулган карантин мен үчүн пайдалуу болду. Эмнеге дегенде, убакыт болбой, кол тийбей жаткан китептерди окуганга өбөлгө болду. Билим алуу ине менен кут кызгандай. Достор, окууга төлөнгөн контрактты жөн эле текке кетирбестен, карантин маалында тамчыдай билим алып, убакытты туура пайдаланалы. Билим гана адамдын эркин бийик кылат. Учурдагы абал канчалык мүмкүнчүлүктөр чектелбесин, менин билим алышыма тоскоол боло албайт. Бүгүнкү кадам эртеңки келечек демекчи. Келгиле урматтуу достор, карантин менен өткөргөн ар бир күнүбүздү билим алуу жана ошондой эле руханий интеллектуалыбызды жогорулатуу менен өткөрсөк. Заман талабына ылайык өнүккөн технология аралыктан окууга мүмкүнчүлүк берет. Анын дагы коронавирус карантинди шылтоо кылып, окубай коюшка шылтоо боло албайт. Адамдагы эң сонун нерсе акыл менен билим. Окуу түндө алдыңдагы шамчырак, билим аңсаң маңдайың ачык жаркырап. Окуу билим көп нерсеге жеткирет, бул экөөнүн урмат сыйын көп көрөт. Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус илдети биздин окуубузга эч кандай тоскоолдук жарата албайт. Урматтуу кыргыз элим, биз бул илдетти темирдей тартип менен, суудай тазалык менен биргеликте жеңебиз деген ишеничтебиз.